Силер лучше бұл штрафтың суммасын көбейтсеңер болмақ. Бұға ешкім қарсы шықмақ емес. Потому что мына Надира Азимовна жақсы сөз айтып кетті. Бізде авариядан, соғыштан да көп адамдар қаза болып жатады. Афганистанда таких смертность болған емес. Мына бізде былтырғы мурдагы жылкы авариялар көрүп атпайлыбы? Ошондуктан силер лучше штрафты көбөйтүп, ошо бюджетти толтура десеңер болмок. Ага ешким каршы чыкпайт. Себеби дегенде статистиканы карап, кайсыл вид правиладан нарушение көбүрөөк болуп атса, ошол вид нарушениянын штрафын көбөйтүш керек. Мына ошондо силердики анан кийин и ДТП будет сокращаться, и смертность, и детский травматизм дегенде ушулардын баардыгы азаят. Ошол жагын ойлонгулачы, андан көрөк. Bundan жақсы нерсе таппайсыңар. Бұл тонировка силерге эч убакта абройду алып келбейт. Тем более бізде золотая молодежь деген бар. Буга чейин болуп келген. Азыр мынакей вводя вы платную 50 000 деп атасыңар, элди эки категорияга бөлүп атабыз. Кедей, байгылы бөлүп атабыз. Это ущемление прав человека. Шуну да жакшылап ойлонуп көргүлө. Рахмат.